машиналарды көрүп атасыңар өзүңөр. Могул жактын баары оюнчук игрушкалар го. Канча миллиард турат деп ойлойсуң. Мен бирок айта турганым машина жөнүндө эмес, Кыргызстанга жакшы кабар. Кыргызстандын граждандерине мындай буйрса быйылдан баштап жакында эле чечилди, 1 ай болду. Кыргызстандын правазы Дубайда иштей турган болду. Бул сонун жаңылык, мамлекетке рахмат айтып коюш керек. Бул жакта посолдор, мамлекет биргеликте иштеген кимдер катышкан болсо ошолордун баарына ыраазычылык билдирип коюш керек. А то негизи правага тапшырыш кыйын болчу, мен ошондой өтпөйт болуш керек. Бул жакта өтө кыйын. Акчага сатып ала тургандай эмес, бул жакта мыйзамдар катуу иштейт. Анан бул жактын мыйзамын дагы алыш керек. Мисалы, бул жакта мыйзам действительно жол эрежесин бускандарга правада мындай айтканда питно точка, 7, 8, 9, 10 болуп кетет, ошодон ашып кете турган болсо правадан лишать этет. Красныйдан өтүп кетти, биякта Саудияда красныйдан бирөө канча кыскасы страшный акча, ат көтөрө алгыс штрафтар да. Бизге дагы эгер мындай эме боло турган болсо, порядок келе турган болсо ошондой штрафтарды кылыш керек да. Пожалуйста, төлөгүң келбейби, правиланы буспа, алдыга чыкпа, кесип кетпе, ошондой да. Тем более ичкендерге, мисалы байлардын балдарына мисалы 100 000 сом, 200 000 сом, 500 000 сом да проблема эмес да. Көрөт да. Буларды лишать этип туруп пожизненный камаш керек. Надо буйчу. Правазынан пожизненный машина айдабай турган кылыш керек. Мындай 10 жылга эмес, 5 жылга эмес, 20-30 жылга. Андай кылбаса ичип алып адамдарды өлтүрүп кетип атпайбы, мисалы канча эмелерди көрдүк биз, өлтүргөндөрдү, коюп кеткендерди көрдүк. Ошон үчүн мыйзамды өтө жесткий кылыш керек, правилаларды өтө жесткий кылыш керек дагы. Ошондо бизде порядок болот, ошондо бизде машиналар иретке келет. Бардыңар келип, Кудай буйрса Дубайга мен атын айтып, праваңар менен машина айдай бересиң, калган машина. Любой тандап.